сиздер менен кайрадан эле мен Анара Жеңишбековна. Бүгүн мен сиздер менен бул кайрадан эле отзыв видео тартууну чечтим. Бул өзүмдүн колдонуп көргөн продукцияларым чындап жаккан болсо, мына ошол өзүм колдонуп көргөн таасиримди гана айтып бермекчимин. Бүгүн айтып берчү продукциям бул Atomy Absolute шампуну болмокчу. Бул Atomy Absolute шампуну бул тууралуу кенен маалыматты кайра берип кетем. Бүгүн жөн гана өзүмдүн колдонуп көргөндө кандай таасир берди, мына ошону гана айтып кетмекчимин. Негизинен эле бул шампунду колдонгонго чейин мен чачымды кантип карадым, ошол боюнча кыскача айтып кетейин. Мен Бишкекте окуп болчумун жана Бишкекте иштеп, ошол жерде жашап жүрдүм. Эжеме жардамдашып иштеп жүргөн болчумун. Бирок мен жумушум эртеден кечке олтурмай эле болчу. Жана эртеден саат 9-дан 4-кө чейин сабагым болот болчу жана ошол эле жерде магазинде эртеден кечке олтуруп кошумча сабагымды кылып иштечүмүн. Эртеден кечке олтурсам дагы, эртеден кечке бир эле жерде олтурсам дагы чачым 2 эле күндө майланыша берчү. Мисалга бир күндө жуудум, мисалга эртең менен жуудум же болбосо кечинде жуудум, ошол эртеси күнү жакшы жүрчү дагы, анын эртеси күнү кайра майланышып калган болот болчу. Бирок ошентсе дагы менде көпчүлүк учурда баш жууганга бат-баттан 2 күндүн биринде баш жууп турганга менде убакыт болбойт болчу. Бир жактан сабагым, эртеден кечке түндө үйгө кире турган болсом, бирок мен зеригип эле баш жуубай эле кайра жатып ала берет болчумун. Ошентип 4 күндө 5 күндө бир жууп турат болчумун. Бирок 2 күндө бир эле майланыша берет болчу. Мына ушул качан гана мен бул үйгө келдим, айылга келдим дагы. Бул бизде ата-энем мына ушул шампунду алган экен жана бул шампунду алган, колдонуп көргөндөрүнө көп эле болуп калган экен. Мен дагы келип бул шампунду мен колдонуп көрдүм. Жана колдонуп көргөндөн кийин эле мен бул айылга келгенден кийин эле ошол шаарда жалаң мен олтуруп иштей турган болгон үчүн, олтуруп окуй турган болгон үчүн кыйла эле салмак кошкон болчумун. Ошол ашыкча салмактан арылуу үчүн мен бул жака келгенден кийин өтө оор көнүгүүлөрдү жасай баштадым жана ошол көпчүлүк учурда бул кантип арыктаса болот деген видеолорду көрүп отуруп эле негизи эле бул кыргыздарга ылайыкталган арыктоо методдорун көрүп чыктым. Ошону көрүп чыксам, эң биринчи очурда бул нан жегенди токтотуңуз жана күн сайын 5 жолу тамактансаңыз, анда 5 жолу тамактангандан кийин 1 сааттан кийин сиз көнүгүүлөр жасашыңыз керек деди. 5 маал тамактансаңыз, 5 маал көнүгүү жасашыңыз керек деди. Мен ушинтип канча маал тамактансам, ошончо жолу оор көнүгүүлөрдү жасап жаттым. Бирок ошол оор көнүгүүлөрдү жасап жатсам дагы бул шампунь менен кайра эле акырындык менен чачым оңоло баштады, башым оңоло баштады дагы. Оор көнүгүүлөрдү жасап ушунчалык тердеп жасай турган болсом дагы 2 күндө эмес, 3-4 күндө, 4-5 күнгө айланып, 4-5 күндө майланыша турган болуп калды. Ошентип бул шампунь акырындык менен менин чачымдын бат майланышканын токтотту. Жана бул шампундун экинчи артыкчылыгын айтып кетсем, бул менде ошол эле майланышып эле калбастан какаш дагы көбөйүп кеткен болчу. Бул какашты кантип жоготсом экен деп ар кандай роликтерди көрүп баштадым, ар кандай нерселер жасап көрдүм. Эмне болсо кылып көрдүм, бирок какашты кетирүүгө бир жолу таба алган жокмун. Эгер какачыңыз көп болсо, анда көпчүлүк учурда бул шампундарды жууп бүткөнүңүздөн кийин, башыңызды жууп бүткөнүңүздөн кийин деле какачы кетпей калышы мүмкүн. Же бир эле мен деп билбедим, бирок мен башымды жууганымда, чачымды жууганымда какачы бары бир деле жуугандан кийин деле тура берет болчу, кетпейт болчу. Мына ошондуктан мен баш жууганга чейин биринчи ошол какачты жоготуп алгандан кийин гана баш жуат болчумун. Себеп дегенде ал шампуньдар бул какачты жууп кетире албайт болчу. Мына ошол экинчи өзгөчөлүгү бул май болобу, экинчи өзгөчөлүгү бул ошол май болобу, какач болобу, баарысын таптаза жууп, таза кылып жууп кетирет экен.
Ал эми бул шампундун үчүнчү өзгөчөлүгү болсо, бул какачты азайтып кетирет экен. Мисалга ошол менде какач өлө көп болчу. Мына ошону кантип кетирүүнүн айласын таппай жүргөмдө бул шампунду колдонуп көрдүм. Жана колдонуп көргөмдө албетте биринчи аптасында эле жыйынтыгын берген жок, какачым азайып калган жок. Бирок какачты майды эң сонун кылып жууп кетирип берди. Бирок азайган жок. Экинчи апта, үчүнчү аптада азайып баштаганын сезип баштадым. Кийинчерээк чын эле бат эле какачты жоготуп азайтып салат экен. Мына шунусу менен мага аябай жакты. Себеп дегенде кандай гана шампунду алып колдонсом дагы какачты жоготуунун айласын тапкан эмес болчумун. Мына ушул өзгөчөлүк мага ушунчалык жакты. Мен ушунчалык ушул үчүн аябай сүйүп калдым. Ал эми 4-чү өзгөчөлүк болсо, бул чачтын түшүүсү. Албетте бизде баарыбызда эле өтө көп көйгөй бар, чачтын түшүүсү, чачтын суюлуусу. Мына ушул чачтын түшүүсүн дагы канча алдын алсам деп изденип жүргөм. Каалагандай шампундарды колдонуп көрдүм. Бирок бул шампундан мен чын эле результат ала алдым. Мисалга бул шампунду биринчи эле колдонуп көргөмдө, биринчи эле аптасында мага эч кандай таасирин берген жок. Бирок экинчи аптасында чачыңыздардын чын эле азыраак түшө баштаганын байкайсыздар. Азыраак түшө баштайт экен дагы сиздердин ничке, кубатсыз, жука чачтарыңыз түшөт экен дагы. Кийинчерээк ошо чачтарыңызды жука чачтарыңыз түшүрүп, ошонун ордуна калың чачтарды чыгарганга жардам берет экен. 5-чи өзгөчөлүк болсо, бул витамин берүүсү. Мисалга кандай десеңиздер, бул шампунду колдонуп көрүп, мисалга мен келгенге чейин бул шампунь негизинен декабрь айында сатылып алынган экен. Декабрдын башында, ошо декабрь толук колдонуптур, январь колдонду. Андан кийин мен ошо февраль айында, февралдын башында келдим жана февраль, март ичи колдондук. Мына ошол 2 айдан кийин уже апрель айы болгондон кийин бул түгөп калды. Апрель айында башка шампундарды алып колдондук. Бул шампунду алганга мүмкүнчүлүк болбой калып, базардан эле бир шампунду алып келип колдондук. Бирок ошол башка шампунду алып келип колдонуп турсак дагы менин чачым түшүүсү, мисалга менин чачым түшүүсү жана майланышуусу азая баштады. Көрсө бул шампунь жөн эле чачты жууп тазалап койбостон кошумча витамин дагы берет экен. Эгерде ошол мисалга чачыңыз бузулуп кеткен болсо, меники окшоп бул чачты акырындык менен оңдойт экен. Кийинчерээк башка шампундарды алып колдонсоңуздар дагы боло бере тургандай болуп калат экен. Ал эми бул мага жаккан 6-чы өзгөчөлүгү болсо, бул бизде Atomy Absolute шампуну бул 500 мг болот. Башка шампундарда мисалга 250 мг, 400 мг болот. Балким сиз үчүн 400 мг менен 500 мг кандай айырмасы бар дешиңиз мүмкүн. Анда бир сөз айта кетейин, тамчыдан дагы көл куралат. Мисалга кандай өзгөчөлүгү бар жана кандай пайдалары бар болушу мүмкүн. 150 мг көбүрөөк болсо. Мисалга бул шампундарды кайсыл жерден алсаңыз дагы, магазинден аласызбы, базардан аласызбы, бирок бул шампундар базардан эле чыгып калган эмес, же болбосо магазинден эле иштелип чыгып калган эмес. Бул шампундар компаниядан, бир фирмадан чыгат, ал фирмадан чоң магазиндер алып келет, андан ортончо магазиндер алат, андан кийин сиздин дүкөнүңүзгө келип аткан болушу мүмкүн. Мына ошондуктан ар бир жерден ал фирмадан чоң магазинге берип атканда дагы жөн эле бекер берип койбойт, өзүнүн услугасын кошот. Ал магазиндагы ортончо магазинге сатканда өзүнүн услугасын кошот. Анан сиздин дүкөнүңүз дагы ал жерден алып келип атканда услугасын берип туруп алып келет. Мына ошол эми ошол магазин дагы сиздин дүкөнүңүз дагы сизге сатып атканда өзүнүн услугасын кошот. Мына ошол фирманын өзүнө төлөйсүз, андан кийин чоң магазинге, ортончуга, андан кийин өзүңүздүн дүкөнүңүзгө төртөөсүнө тең услугаларын төлөп отуруп аласыз. Ошол 100 мг болсо дагы акырындык менен эсептеп көрсөңүз, сизге канчалык эконом болушу мүмкүн. Жана бул 500 мг канча убакытка чейин жетет? Мына ошону айта кетейин. Бул 500 мг бул жанаракта айтып кеткендей эле, бул биз 4 ай иштеттик.
ноябрь айынын аяктарында алган болсок, бул декабрь, январь, февраль, март 4 ай толук иштеттик. Ошол 4 айдын ичинде канча адам иштеттик, мына ошону дагы айта кетейин. Биз үй бүлөдө 8 кишибиз. 8 кишибиз жана кээ бирлерибиз окууда, башка жакта, жана үйдө 6 киши гана биринчи 2 айда 6 киши гана колдонду. Жана кийинки айларда биз иним экөөбүз тең келгендигибиз үчүн бул 2 айда экөөбүз дагы кошулдук дагы. 3-чү жана 4-чү айда болсо бул 8 киши болуп иштеттик. Ошондо биз негизинен 4 айдын ичинде, анын орто эсебин алганда 4 айдын ичинде биз 7 киши ошол шампунду колдонуп турбуз. Ал эми бул шампунду бир эле киши колдонсо, анда канча убакытка жетет? Же болбосо негизи эле бул шампунду канча жолу жууса болот, канча убакытка жетет? Мына ошону эсептей турган болсок, мисалга бул 4 айда 7 киши колдонду, барыбыр 500 мг болчу. Ал эми 7 киши бир айда канча коротtu? Мына ошону эсептей турган болсок, бул 4 айды аркы жагына алып өтсөк, анда 7 киши барабар 125 мг иштеткен болот экен бир айына. Ал эми ошо бир киши бир айына канча миллиграмм иштетет? Мына ошону эсептей турган болсок, анда 7-ни аркы жагына алып өткөнүбүздө бир киши бир айына бул 17,8 миллиграмм иштетет экен. Эми билип алдык, бул бир киши бир эле айында 17,8 миллиграмм иштетет экен. Мына ошол 500 миллиграммды 17,8 миллиграммга бөлсөк, бир айына бөлсөк канча айга жетет экен? Мына ошону эсептеп көрөлү. 500 миллиграмм бөлөбүз 17,8 миллиграммга барабар 28 ай экен. Бул шампунду бир эле киши колдоно турган болсо, анда бул шампун 28 айга чейин жетет экен. Же болбосо 2,5 жылга чейин бир киши колдоно турган болсо, 2,5 жылга чейин иштетсе боло берет экен. Бул шампундун 7-чи артыкчылыгы болсо, башыңызды эки эле жолу жуусаңыз болот экен. Мисалга, башка шампундарда башында айтып кеткендей эле бул майланышкан кетирбейт болчу, таза жуубайт болчу. Мына ошондой болгондугу үчүн мен дайыма эң аз дегенде 4 жолу жуат болчумун. 5-6 жолу жууганга ушунчалык көнүп өтүп алган болчумун. Башында менин чачым ушунчалык узун болгондуктан, балким чачым узундугуна мына ошентип жуамбы деп ойлоп жүргөн болчумун. Кийинчерээк чачымды кырккандан кийин дагы ошол 5-6 жолу жууп жүрдүм. Кийинчерээк бул шампунду колдонуп көргөндөн кийин бул чачымды майланышкандыгын, кирдегендигин тез эле кетиргендиги үчүн мен акырындык менен 4-3 болуп туруп 2 жолу эле жууганга өттүм. Мына ошентип бул шампундагы көп убакытка жетиши дагы, мисалга экономдуу болушу дагы, бул балким сапатынын жакшы болгондуктан, бул акырындык менен адамдар баарысы эле 2 жолу гана жууганга өткөндүктөн, балким бул шампун мына ошондуктан экономдуу болушу мүмкүн. Мына ошондуктан көбүрөөк убакытка жетиши мүмкүн. 8-чи өзгөчөлүк болсо, бул тердин жытын кетирүүсү. Негизи менин чачым ушунчалык бузулуп кеткен болчу, чын эле. Ошол 3 күндө, 2 күндө эле тердин жыты келе турган болуп калган болчу. Ошондуктан мен кээ бир учурларда ошол жуугандан зериккен күндөрүм болсо, мен шапкамды эле кийип алат болчумун, жакшысычы. Себеп дегенде тердин жыты ушунчалык тез майланышуусу, ушунчалык керек болсо жуугандан дагы тажап калат экенсиң, бат-баттан жуу берген үчүнчү. Ошондуктан бул эжем дагы күн сайын айтып берет болчу, башың жыттанып кетти, бар жууп алчы деп. Мына ошондой тердин жыты дагы ушунчалык күчөп баштаган болчу. Кийинчерээк бул шампун чын эле ошол тердин жытын жоготуп баштады. Азыр 3-4 күндө майланышат, бирок таптакыр деле мындай жаман жыт чыгарбай койду, тердин жыты чыкпай койду. 9-чу өзгөчөлүк болсо, бул чачтын жукаруусу. Мисалга ошол чачыңыз сүйүлүп кеткен болсо, кошумча чачыңыз жукарып дагы кеткен болсо, ал ошол витаминди берет экен, дагы чачыңызды дагы да коюлтат экен, жана чачыңызды калың кылып туруп, витаминдерди берип, мындай күчтүү чач кылат экен. Мына ушун менин бул Atomy Absolute шампуну боюнча мен отзыв видеом аяктады.
сиздер дагы алып колдонуп көрүңүздөр, себеп дегенде мен азыр мынтип айтып бергеним менен балким сиздер ишенбешиңиздер мүмкүн. Мисалга мен деле башка бирөөлөр айтса ишенбейт болчумун, жана бул апам дагы эжем дагы эле муну колдонуп көр, аны колдонуп көр, муну колдонуп көр дегенде ишенбейт болчумун. Бирок аргасыздан эле кайра айта берген үчүн макул бир эле колдонуп көрөйүнчү деп туруп жалкоолук кылып атып, колдонуп көрүп, чындап сүйүп кеткен продукцияларымды айтып атам. Башында албетте уксаңыздар 10% эле ишенишиңиздер мүмкүн. Бирок эгерде ишенбей аткан болсоңуздар, анда өзүңүздөр алып колдонуп көрүңүздөр. Чын эле эң сонун результат аласыздар. Мына ушуну менин видеом аяктады. Көргөнүңүздөргө баарыңыздарга чоң рахмат. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.